жашадык мына 2010-жылдан 2020-жылга чейин мурунку конституция менен мына азыр көрдүңүзбү мамлекетте болуп аткан процесстерге жооп болуп эл айтты жаңы башкаруу формасы бизге керек. Будан азыркы болуп аткан башкаруу формасынан парламенттик биз натыйжасын жакшы көрбөй атабыз. Biz mamlekette болуп процесстерди контролдой ете албай калдык деп эл өзү демилге кылып, анын демилгесин 80 депутат угуп, жаңы конституциясын долбоорун анан конституциялык кеңешме түзүлүп, азыр жаңы конституциянын жаңы долбоору даяр болуп жатат азыркы күндөчү. Биздин жарандардын жана адамдардын укуктары, эркиндиктери толук кандуу, бүт эл аралык, бүт азыркы заманда болуп аткан бүт себептерге жооп берет. Биздин жарандардын укуктары, эркиндиктери толук кандуу, бүт жакшы сакталган. Өзгөчөлүгү болсо бул азыр деген курултай институту келип атат, билесиздер. Ошо жаңы конституциянын концепциясындачы курултай институту болуп атат. Эми анын негизи курултайдын мындай ыйгарым укуктары бул мындай кеңеш берүүчү, багыт берүүчү, жанагындай консультативдик мындай функциялары бар да. Анын президент жылына бир жол бүт элдик курултай чогулганда өзүнүн отчетун берет. Өзүнүн отчетун берип, ошо курултайчылар менен президент ортосунда мындай пикир алмашуу болот да. Кандай багытта болуп атабыз, тышкы саясатыбыз, кандай иштер болуп атат, ички саясатта деп ушундай бүт пикир алмашуулар болот да, негизи. Эң негизгиси азыркы жаңы конституциянын өзгөчөлүгү бул президенттик башкаруу формасы. Эл 10 январда президенттик башкаруу формасын тандады. Президенттик башкаруу формасында президент бул мамлекет башчысы, анан дагы аткаруу бийлигине дагы өзү жооп берет. Эң чоң маселе мурун эч ким болуп аткан процесстерге жоопкерчилик мурунку конституцияда каралган эмес болчу да, азыркы именно президент өзү жеке бүт болуп аткан процесстерге өзү жооп берет. Азыркы конституциянын өзгөчөлүгү ошодо. Вопрос ответственности стоит, жоопкерчиликте. Мындай негизги мындай конституцияда деген мен айттым го, мындай чоң мындай негизги параметрлер жазылат да. Карама-каршылары жок, эч кандай карама-каршылыктары жок. Биз деген мындай президенттик көп нерсе түшүнүксүз болуп атат да. Биз раз эл президенттик форма управления тандагандан кийин бүт барын ошо конституцияны ошого ыңгайлаштырып беришибиз керек да. Кыргызстан бул демократиялык мамлекет туурабы? Эң демократиялык баалуулуктарды кармаган, сактаган мамлекет деп толук кандуу айта алам. Эң демократиянын эң негизги критерийлери, параметрлери бул эмне? Бул народовластие деп коет да. Бийлик элге таандык. Дагы эң негизгиси болсо бул мыйзам үстөмдүгү. Биз укуктуу мындай мыйзамдар диктатурасында жашаган мамлекетти каалайбыз. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы ушул конституцияда да бүт ушул принциптер сакталып атат. Мыйзам үстөмдүгү.